Интернетте жана мессенджерлерде Россиянын Борбордук банкы алтын стандартын киргизгени тууралуу маалымат пайда болду. Орусиянын Борбордук банкы алтын стандартын киргизди. 1000 рубль барабар 1 карат алтын. Рубль иш жүзүндө алтынга байланды. 1 карат алтын башкача айтканда 0,2 грамм 1000 рубльга барабар. Аталган маалыматты тастыктоо иретинде автор Россиянын Борбордук банкынын 25 марттагы пресс-релизине шилтеме калтырган. Факт-чек эжи бул маалыматты тактап көрдү. Чынында эле 25 мартта Орусиянын Борбордук банкы ички рынокто алтын сатып алуу боюнча маалыматты жарыялаган. Баалуу металлдардын ички рыногунда суроо талап менен сунушту тең салмактоо үчүн Россия банкы 2022 жылдын 28 мартынан баштап кредиттик мекемелерден алтынды белгиленген баада сатып алат. Көрүнүп тургандай, сөз банктардан алтынды сатып алуу жөнүндө гана болуп жатат. Ал эми алтын стандарты алтынды атайын белгиленген баада сатып алууну гана эмес, сатууну да камтыйт. Дагы бир маанилүү жагдай. Россиянын алтын запастары рубльды камсыздоого жетишсиз. Өлкөдөгү алтындын запасы болжол менен 132 миллиард долларга бааланса, акча массасы 60 триллион рубльга жакын, же болбосо 638 миллиард долларды түзөт. Ошондой эле аталган маалыматта рубль алтынга 1 карат барабар 1000 рубль курсу боюнча бааланганы айтылат. Бирок бул билдирүү тамырынан туура эмес. Автор алтындын тазалыгын аныктоо бирдиги болгон карат ордуна асыл таштардын салмагы үчүн гана колдонулуучу карат колдонгон. Ал эми Борбордук банктын пресс-релизинде грамм тууралуу айтылууда. Карат зергерчиликте асыл таштардын жана берметтердин массасын туюнтуу үчүн колдонулат. Ал эми карат негизинен АКШ менен Канадада кеңири тараган алтындын тазалыгын баалоо системасы. Ал эритменин 24-бөлүгүндөгү алтындын жана кошулмалардын катышы катары көрсөтүлөт. Демек, карат менен өлчөнгөн алтынды валютага байлоо мүмкүн эмес. Жыйынтык жалган. Россия Федерациясынын Борбордук банкынын билдирүүсүндө алтын стандартын киргизүү тууралуу сөз болгон эмес. Россиядагы алтындын запасы рубльдин курсун кармап турууга жетпейт. Посттун автору карат жана карат деген эки башка терминди алмаштырып, элди адаштырып жатат.